Күндөрдүн биринде Мисирге өтө илимдүү бир аалым кадам койгону тууралуу кабар уктук. Абдуллах аны укканда дароо анын адеп ахлагы тууралуу сураштыра баштады. Жообун уккандан кийин бир аз маанай чөгө түштү. Көрсө, айтылуу аалымдын адеби мактоого жарар эмес тура. Мына ошондо Абдуллах баарыбызды ойго салчу бир кеп айтты. Эгер шаарга ааламдык илим камтыган, бирок адеби бир аз аксаган аалым келиптир деп уксам, аны менен кол беришип учурашпаганыма шүгүр кылам. Ошондой эле илими бир аз тайкыраак, бирок адеби андан жакшыраак кишинин келгенин уксам, аны менен көкүрөк кыса учурашпаганыма аттин кылам. Анткени мен илимге жетүү үчүн 20 жыл чургасам, адепке жетүү үчүн 30 жылды сарптадым. Кана эми жумушуңарды кылгыла. Көз ачып жумганча кербен дагы дарбазаны кагып калат. Абдуллахтын айтканы мени терең ойго салды. Ушул күнгө чейин анын адепти үйрөнүү үчүн 30 жыл сарптаганын укпаган да билбеген да экенмин. Мен бечара илим үйрөнүүнүн арты менен адеп дагы эриш арка келип калат деп ойлоп жүрүптүрмүн. Акыйкатта биз эңсеген адептин алда канча машакаттары менен гана келерин акылы таамай Абдуллах эки ооз кеби менен далилдеп койду. Арине Абдуллах миңдеген аалымдардын алдында жүрүп, акырындык менен алардан адепти үйрөнгөнү тура. Чынында анын жүрүм туруму, кичипейилдиги ар дайым суктандырып турчу. Улуусу менен кичүүсүнө бирдей салам берип, бирдей мамиле кылат эле. Аны менен көрүшүп калсак, ар дайым биринчи болуп салам берчү. Өзүнүн улуунун жолун кесип өтмөк турсун, бир катарда бара жатканда да алардын алдына өтүүгө дагы тартынган өзгөчө киши болчу. Ата-энем урматы, аларга кылган кызматы көргөндө баарын суктантып, уккандын баарын шыктанчу. Соода ишинде болсо мамилеси жагымдуу, адеби жумшак кайрымдуу болгондуктан адамдар андан кездеме эмес, мамиле сатып алуу үчүн келишкенин да сезип калар элем. Ишкерлер менен сүйлөшүүлөрдү алып барганда болсо, бирөөнүн сөзүн бөлбөстөн, өз оюн өйдө койбостон калыстык жана жумшактык менен мамиле кылчу. Мен бул сөздөрүм менен аны мактаганым жок, мактайын деген оюм да жок. Болгону Аллахтын берген илими жана кайрылгыс бекем кайраты менен жетишкен ийгиликтери тууралуу айтып жатамын. Адеби жоктун эч нерсеси жок деп устаздарыбыз нече ирет айтышканы менен бул сөздөрдүн маңызын бүгүнкүдөй түшүнүп жетпеген экенмин. Илим алууга бел байлаган адам алгач адепти үйрөнүүсү зарыл экен. Мына ошондо көздөгөнүнө жетүү ойлогонунан да тезирээк болот.